Айтсаңыз эже өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, жашоо турмушуңуз жөнүндө. Менде 5 балам бар. 2 балам шаарда, 3 балам колунда окуп атат. Үч балаңыз. Бул үйдү мэрия алып берди беле ошондо? Бул пока үйдү мына комнатаны мэр временно берген да. Потому что каракулдун ичине эмелери жок экен. Бош месталар жок экен. Ошол тамды берди да, сиз айлык аласыз да иштегениңиз үчүнчү, ошо айлыктан кыскартып алабы бул эмен ижара акысын или кандай? Мен өзүм айлыктан алып атам. Мен мисалы үчүн бу жерде эчтеке төлөбөйм. Төлөбөйсүз. Мен мэрияда иштеп атам. Садовник уже 4-5 жыл. Вот. Вообще мен бу жерде местмин. Местная я тут. Бу жерде төрөгөм, бу жерде апам өтүп кеткен, эжелерим, акелерим бар болчу, алар Россияда. Ошол мен я с ними не разговариваю. Мындай шарт бар да. Бул балаңыз канчынчы балаңыз? Мына балам 4-үнчү. Мындан да кичинекей балаңыз? Кичинекей Ислам бар, ал эмеде 1-чи мектепте 3-чү класста окуп атат. 3-чү класс. Айтсаңыз, буга чейин кайсыл жакта жашачыңыз эле? Мен вообще бу жерде төрөгөм, анан Токтогулда окугам. 9 классты, 9 эмеси, ошол жерде бүткөм. Анан апам бияка мени алып келген, мен 1-чи 98-жылы бияка 16 жашта бүтүп бияка келгем. Заводдо кичине иштегем. Анан ошомойдон эмени 98-жылы мен уже эменде киргем. Мэриягабы? Мэрияга эмес, Гараного. 98-жылы мен ошомойдон иштеп атам. Садик эмес, мектепте. 3-чү мектепте иштеп аткам. Анан мектеп мэрия мектепте. Эмне үчүн мектептен кеттиңиз? Или айлык аз беле? Жок, ошол жерде айлык аз болчу да билем. Азыр мэрияда иштеп жатам дедиз го. Айлыгыңыз канча? Күнүмдүк турмушуңузга жетеби? Айлык канча десем, 9000 алып атам. Күнүмдүк турмушуңузга жетеби? Жетип атат. Эмеси жок да. Нормально жетип атат. Бул жакта турган немеректер, холодильник, булар жок, булар мен эмеде кредитке алдым. Кредитке. Кантип төлөйсүз кредитке? Кредит жок, уже кредит мен уже албай атам. Уже канча жыл, 3 жыл, 4 жыл уже мурда алгам. Как мэрияга ишке киргем, ошондо жылы алгам да. Жакшы. Азыр балдарыңыз, 2 балаңыз Москва эмеде десе, Бишкекте? Бишкекте. Үчөө сиз менен? Үчөө менен. Чоң балам үйлөндү. Неберем бар бул. Жолдошуңуз кайсыл жакта? Жолдошум ал мен менен жашабайт да. Жашабайбы. Балдарга жардам бербейби? Жок. Пособие мен албай атам, айлыгым. Иштейсиз да? Иштеп атам. 9000 алып атам. Мурда алчысыз беле? Мурда алчумун. Иштегенден баштап алган эмессиз? Мен заводдо да иштегем, ошол жерде айлыгы 3000 болгон, пособие алчумун. Азыр бу жерде 9-10 миң алып атам, пособием жок. Ничего. Күнүмдүк жашап атабыз. Карточка эмес керек да, номери керек да. Карточка номер керек. 078 03 05 14. Жазып коебуз, кайрымдуу элдер бар болсо жардам беришет. Только квартирам жок да ошо. Может, Ильяс Марсович мэр дагы болсо ошону көрөбүз да, самое главное. Ильяс Марсович көп кылган бизге. Буга чейин кайсыл жакта жашадыңыз? Квартиру эмеде снимать эткем, возле воинской части. 3,5. Квартирага көчүп жашайсыздарбы? 3,5. Балдарга кыйын болбойбу квартирадан квартирага көчкөндө? Ошо кыйын болуп, анан ошо Ильяс Марсовичке бардым да, айттым да. Ильяс Марсович, мына мен кыйналдым, акчам аз дедим. Буларга жол керек. Жок алалы.
Если бар болсо, возможно, бар болсо берип атам. 1 сом, 2 сом, 10 сом, 20 сом берип атам. Анан возможно жок болсо, алар жөө келет. Алар жашта. Азыр 3-чү балаңыз кайсыл жакта? 3-чү балам азырбы? 3-чү балам билбейм. Сизге жардам береби, иштеп эле кандай? Так, берип атат эмеге. Если сурасам, берип атат жардам. Ошо. Элдерге кайрылуу жасап кетсеңиз. Да. Дорогие каракульцы, кыргызстанцы, если есть у вас возможность, помогите, пожалуйста, чем можете, желательно с квартиры. Так ни в чем пока не нуждаюсь. Дай Бог всем людям здоровья. Только с квартиры, если есть возможность. Пожалуйста, прошу вас. Я Хамитова Оксана Батыровна. Айтсаңызчы, бул жерде кышында кыйнап атасыздарбы, отопление жок экен? Нет, эч эмеси кыйналган жокмун. Бир эме обогреватель бар го, масляный. Ошо менен жашагам. Кыйнап атасыздар. Кышында суук болгондо балким аянектерден шамал келет, аянектер жылуулайсыздарбы эле ошо? Ооба, ону кемеси да бар го. Аянектер жылуулап, пленкага тагып. Пленканы тактым, ошо менен жашагам. Эже бул белектерди, бул кичине болсо да жардам кылып, эконом такси, биздин демирчүбүз эконом таксинин атынан кабыл алып коюңуздар. Бул кичине болсо дагы жардам. Рахмат. Чоң рахмат. Да, аманчылык болсун. Самое главное, ден соолук сизге, компанияга. Рахмат, акча болсо карточкага кылып бериңиздер. Бул бардыгы кээделерге, квартиралар жокторго, силерге, биздерге жакшы болот. Ошон үчүн жардам бергиле. Мен апама жардам берип атам. Үйдү жынап, паста жууп, камыр жууп, тамак жасап. Бардыгын өзүң кыласыңбы? Камырда жүрүйсүңбү? Үйрөнүп калгам да. Кыйынсың го сен. Апаңды жакшы көрөсүңбү? Конечно. Үйдү өзүң жөнөйсүң. Апаң оңго отурбайсыңбы сен? Эми так айтыр. Ошентип үйдү жынайм, апама жардам берем. Кезде телефон чукайм. Телефонуң барбы? Жок. Жок. Элдерге кайрылуу жасап койсоң деле болот. Жардам бергиле, үй алып бергиле. Карточкага акчаны 100 сом, 50 сом кылып берсеңиз, телефонго анан достор менен телефондон сүйлөшөбүз, ойун ойнойбуз үкө менен. Ошо? Рахмат, могу пряник, май, макарон, шекер, сливочное масло, чайга, ошолорго. Эконом такси, биздин демирчүбүз эконом такси, ошого кайрылуу жасап койсоң болот, рахматыңды айтып. Макул. Булардын бардыгын алып келип берген эконом такси да, биздин демирчүбүз. Макул, ошон рахмат силерге чоң. Эконом такси сизге точно рахмат айтам. Урматтуу кыргыз элим, биз азыр Оксана эженин үйүндө болдук. Маегибиз Оксана эже менен болду. Жашоо турмушу аябаганда деле оор эмес, болгону үй керек экен. Калган жашоо шарты туруктуу болот, жашаса. Бирок кыргыз элим сиздерден суранат элем, эгер сиздердин колуңузда бар болсо, берешен кыргыз элим жардам бериңиздер, үй алып бериңиздер, биргеликте чогуу үй алып берели, или үй салып берели. Келиңиздер, жардам бериңиздер Оксана эжебизге. Азыркы жашап жаткан үй өзүнүкү эмес экен, бул мэрия жактан жардам берилген. Бирок бул болсо да убактылуу, кышында суук болуш керек деп ойлодук.
Анткени мындай эшиктери эми ачык, айнектер болсо дагы пластиковый эмес, беркинде айнектер, ошон үчүн суук бул жерде кышында. Келиңиздер биргеликте жардам берели. Сиздер менен биз KG Top Media каналы болдук. Канал барга мен Айза. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.